промзона промзона ойдон туруш керек бизге. Определенный клей, башка окшогон эме заттарды кошуп бир жаңы материал чыгарган жери жок да. Бул болсо ошо чоң 15-20 тонналык таштарды, ошо сары ташты алып келип, ошодон эле жана плитка окшотуп кичинекей кесмелерди жасап берет. Промышленный зонада турат. Ош шаарынын Баку көчөсү 88 дарегинде жайгашкан таш кесүүчү Травертен строй жоопкерчилик коомуна таандык болгон цехтин негиздөөчүсү Урмат Турдукулов ишкерлигиндеги мамлекеттик органдардын ашыкча текшерүүсүн айыптап, жергиликтүүлөрдүн дооматын четке какты. Ишкер цехти 2018-жылдан бери мыйзамдын негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатканын билдирди. Сары таш кесилүүчү жайдан эч кандай зыянсыз чаң чыкпай турганын кошумчалап, экологиялык сары таш суу аркылуу жаңы технология менен даярдала турганын көрсөтүп берди. Ошондой эле ишкерлерге бут тосуулар көп экенин айтып, коомчулуктан колдоо сурады. Жала менен мен үстүмөн ар кандай бир арыздардын үстүнөн 3 күндөн бери иштебейм. Эртеден кечке ушу муниципалдык ишканалар, водоканалдан баштап ушу электрого чейин, лампочкама чейин текшерип, күнү түнү текшерип келишет. Өзү Садыр Нуркожоевичтин 2021-жылкы 29 январында ишкерлерди колдоо жана коргоо мониторинги бар. Быйылкы жылы дагы ошо ишкерлерди колдоо жана коргоо мониторинги бар. Ага көзгө илбестен бардык жергиликтүү ишканалар, муниципалдык ишканалар күнү түнү текшерип, менде тиешелүү документтердин бардыгы болгон үчүн мына бардыгына отчетумду бердим. Таш кесүүчү ишканадагы имарат 1970-жылы курулуп, аймак союз мезгилинен тартып өндүрүштүк зона болуп келген. Жергиликтүүлөр отурукташкан жаңы конуш соңку 2 жылда турак жайга берилип кеткени белгилүү. Мындан улам нараазычылык кылып жаткан тараптарга токтомду шаардык мэрия чыгарып бергенин айтты. Учурда экология министрлиги текшерүүгө алганы соттук териштирүүгө каршы келерин айтат. Ал эми экологиялык башкармалык бул аймак союздан бери өндүрүштүк зона экенин билдирип, санитардык көзөмөл башкармалыгынын кортундусу менен санитардык аймак 20 жаранга турак жай салуу үчүн уруксат берилип кеткенин билдирди. Ал жерде завод бар да илгертен. Ал жер промзона болуп тур. Промзона болсо, мунугу ишканалар биз жазып атпайбызбы? Мыйзамдар сакталса, санитардык мемеден болсо, анан болсо, бизге промзона болуп турганы тынч. Негизи промышленный зона болуп турганы. Заводдун ушул эл менен калктын ортосундагы санпиндеги бар да бизде. Ошол эрежелер сакталса деп атабыз да. А биздин нормабызда ал жер ошол мен боюнча тура бериш керек. Промзона ойдон туруш керек бизге. Биздин мемебиз боюнча. Ошон үчүн биз могу шаардын генпланына кирсе деп атабыз. Бул жерде биринчиден ошол санитардык нормаларга жооп берсе, анан шаардын ошол генпланына кирсе, ошол жерде ооба болот деген меме кылса, анда биз ошондо макулбуз дегенибизди көрөт атабыз. Эгер санэпидстанция шаар мэриясы аны өзгөрткөнгө болбойт десе, биздин анда мына кортундубуз жокко чыгат деп жазып койгонбуз. Ал эми Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл башкармалыгы Травертен строй коомуна таандык бул цехтин ишмердүүлүгү санитардык талапка жооп бере турганын билдирди. Цех жыл сайын текшерүүдөн өтүп, бул ишканадан эч кандай зыянсыз зат чыкпай турганын тастыктады. Кезинде өндүрүштүк зонадагы санитардык аймакта турак жайга берүүгө уруксат берген кызмат адамдарынын үстүнөн укук коргоо органдары тергөө жүргүзүп жатканын билдирди. Шаарыбызда жайгашкан областной больницаны барыңыздар жакшы билесиздер. Областной больницанын интерьери, сыртындагы фасады как раз ошол травертинден жасалган. Баягы жалпак тил менен айтканда сары таш. Азыркы учурда мына биздин областной роддомдук ошондой. Биздин зданияга кирип келип атканда байкасаңыздар керек, сыртыбызда деле ошол сары таш менен фасады жасалган. Бул деген нерсе жанагындай бир определенный клей, башка окшогон заттарды кошуп бир жаңы материал чыгарган жери жок да. Бул болсо ошо чоң 15-20 тонналык таштарды, ошо сары ташты алып келип, ошодон эле жана плитка окшотуп кичинекей кесмелерди жасап берет. Азыркы учурда ал жерде Урмат мырзанын производствосу менен мен жакындан таанышып көргөнмүн. Ал жерге өзүм дагы ошо мэрдин сопровождениясында бул жерде ошо ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү тарабынан биз өзүбүз как СЭС катары барып көргөнбүз. Ал жерде жаңы
эң акыркы технологиялар колдонуп жатат экен. Бул деген нерсе ал жерден чаң маселесин көтөргөндө ал жерде ачык асманда жасалган жери жок да. Бул цехтин ичинде турат. Жанагы пиласын дегени эми условно пила деп атап коелу, хотя давление менен суу, атмосферный давление менен суу менен атылып чыгарат да. Ал цехтин ичинде болсо. Ал эми Ош шаардык регионалдык архитектура башкармалыгы талашка түшкөн аймак Союз мезгилинен бери өндүрүштүк зона болуп келгенин билдирди. 20 чукул турак жайга өндүрүштүк коруктан жер сатылып, алардын кайрылуусу менен 2020-жылы жердин багыты өзгөртүлүп бергенин билдиришет. Ал эми ишкердин жеринин өндүрүштүк курулуш курбай ушул абалды таш кесип иштетүүгө уруксат экенин тастыктады. Ар бир участка кылып туруп, алдагы ошо жеке приватташтырып кеткен да бир тараптаргачы алар жарандарга бөлүп саткан, кызыл китеп кылыпчы. А бирок жердин пайдалануу багыттары өндүрүш багытынан эле кала берген участкалардын. Алар жердин өндүрүш багыт болгондугуна байланыштуу эч кандай курулушка уруксат иш кагыздарын ала алган эмес. Ошол жерде 20 чакты үй бүлө Ош шаарынын мэриясына 2019-20 жылдары кайрылган. Ошол багытын өзгөртүү боюнча сөз кылып аткан таш талкуулоочу жайыбыз буга чейин, ал үйлөр курулганга чейин, ал үйдүн жерлери жеке тараптарга бергенге чейин түптүү бар болчу. Союз учурунан келген. Ал бүгүнкү күндө толук баягы өзүнүн менчик укугу бар. Ал таш талкуулоочу жайдын. Ал эми ал бүгүнкү күндө ошо ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Эгерде келечекте анын ордуна кандайдыр бир башка өндүрүш заводун, башка багыт ошо өндүрүш багытта кошумча курулуш имараттарды курууга кайрылса, биз иш кагаздарын генплан негизинде даярдап бере албайбыз. Бүгүнкү турган абалы боюнча ал иштете берет. Анын укугу бар. Менчик укугу бар. Ал иштеп келген. Биз ал жерге кошумча башка өндүрүш имараттарга берген жокпуз. Турган имараттын иштөө багытын өзгөртүү боюнча корутундулар чыккан. Урмат Турдугулов көп жыл миграцияда жүрүп, Кыргызстанга келгенден кийин өндүрүштү баштаган. Ал эми таш кесүүчү цехти Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан 350 000 АКШ доллардан ашуун каражат менен Насияга курган. Мындан улам өндүрүштүк зонадагы жеке менчик жеринде цехти иштетүүгө укуктуумун дейт. Негизсиз текшерүүлөрдөн тажаган ишкер өлкө башчысынын ишкерлерди колдоо жарлыгы тебеленип, айрым мамлекеттик органдар цехке туура келбеген талаптарды коюп жатат дейт. Мындан улам экономиканын күчү болуп келе жаткан ишкерлерге бут тосууну токтотуу керектигин билдирди. Мораторийди эске алуу менен жеке ишкер облус аймагынан өндүрүшүнө жер бөлүп берүү үчүн борбордук бийлик өкүлдөрүнө кайрылды. Куруш кыйын, бузуу оңой дегендей, бул заводду түптөш, бул цехти түптөш өтө бизге кандай гана кыйынчылыктарды жаратпады. Азыркы күндө мына канча жумуш орундарды толуктайбыз. Мамлекетке азыр көптөр налогторду төлөп, өз убагында эч кандай бир жашыруун бир эчтекени жашырбастан налогторду колдон келишинче төлөп, бүгүнкү күндө иштеп келебиз. Эң негизгиси кыргыз мамлекетибизге жумуш ордун түзүп, кыргыз производствосын азыр көптөр салым кошуп, Кыргызстанга, Россияга, Украинага, ошо Өзбекстанга экспорттайбыз, Казакстанга. Эң негизгиси ошол ушундай бар нерсени жок кылбай, ушул мага окшогон ар тараптан курдооматтын негизинде жергиликтүү бийликтен жана ар кандай бир мындай кыйынчылыктарга кабылган ишкерлер четтен чыгат. Ошого президентибиздин указын ишкерлерди колдоо жана коргоо мониторингин колдоп, ошо президентибизден жана жергиликтүү бийликтен жана элибизден бир колдоо күтөт элем. Бүгүнкү күндө таш заводдон чыккан өндүрүш Өзбекстан жана Орус өлкөсүнө экспорттолот. Экологиялык зыяны жок сары ташты иштетүү көп минетти талап кылат дейт. Ишкер жергиликтүүлөр менен талаш маселе жок экенин, 1-2 адамдын кызыкчылыгы үчүн жана мурунку шаар бийлигинин өкүлдөрү чыгарган токтомдон улам ушул кырдаал жаралганын айтты.